Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен, айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 19 декабрь 2021 жыл. Мына ушинтип быйылкы жылдагы соңуна чыгып баратат. Бирок Билерман Ордо өз жолун уланта бермекчи. Кышкы сериялар эми гана башталды. Бүгүн экинчи тур. Сиздердин назарыңыздарда мына ушул турган Билермандар командасы келген. Бул команданы Бешеналы Иманалиев жетектейт. Аны эмесе мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Сиздердин кол чабыңыздар менен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүнкү оюнда Айзат Батырбекова келген. Команда мүчөсү, педагог, башталгыч класстардын мугалими. Назгүл Таалайбек кызы, команда мүчөсү, кесип боюнча тиш дарыгери. Жанызак Садир уулу, жеке ишкер, команда мүчөсү. Курманжан Кантемир кызы, англис тили сабагынын мугалими. Мадина Раева, учурда 4-курста окуп жатат. Математика адистиги боюнча билим алып жатат. Жана капитан Бешеналы Иманалиев, англис тили сабагынын мугалими. Мына ушул команда бүгүн сиздерге каршы ойномокчу. Дагы бир жолу Бешеналы мырза кош келипсиздер. Бешеналы мырза, команданын маанай кандай, оюнга даярсыздарбы? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы көрүүчүлөр, жалпы Билерман Ордо жамаатынын билермандары жана сүйүп көргөн инсандар, баарыңыздарга кутман кеч, кутман күн каалайбыз. Команданын маанайы оюнга болгон абдан жакшы. Буюрса мыкты даярдык менен келип алдык. Мыкты оюнду көрсөтүп, бир жеңиш менен кайтабыз деген мыкты бир ниет менен отурабыз. Командага бир кол чап коелу. Урматтуу алып баруучу, бул жерде команда составында Айжамал Кыдыралиеванын ордуна Курманжан жаңы келди. Курманжан, кош келипсиз. Кош келдик. Англис тили сабагынын мугалими экенсиз, Ооба. Учурда кайсы жерде сабак бересиз? Мектепте, университетте? Мектепте, Жаңабатта, мектепте сабак берем. Өзүңүз демек мындай бир жактырып окуган кесип, Ооба. Жакшы, анда командага чоң салым кошот деген ишеничтебиз. Ийгилик сизге. Алгач, жаңы кошулган телекөрүүчүлөр, биздин даректерди жазып алыңыздар. Сөзсүз түрдө уюлдук телефонду колдонобуз бул жерде. Уюлдук телефондорду алып, биздин Инстаграмдагы дарегибизге катталыңыздар. Билерман астыңкы Ордо. Ушул жерге катталып, биздин кат куружундарга суроолорду жообу менен кошуп жөнөтүңүздөр. Facebook'ta Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Билерман чекит TV күчүчө mail cheket.ru электрондук тарекедагы суроо жөнөтүңүздөр. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер, биздин оюндар чыгат. Улам жүктөп турабыз. Жаңылап биздин дарегибиз болсо, каттар үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо оюна деп жөнөтүңүздөр. Жазып алдыңыздар деп ойлойм даректерди. Ал эми биздин башкы өнөктөштөр. Башкы өнөктөшүбүз Барбол. Атамекендик өндүрүш фирмасы Барбол. Адал, таттуу, дайыма жаңы гана сиздерди ар дайым шиниктер менен сүйүнүп келет. Ошондой эле дагы бир өнөктөшүбүз Актив дизайн, полиграфия жана Жарнак борбору Ош шаарында жайгашкан. Айтор Актив дизайн деп Инстаграмдан издесеңиздер деле чыгат негизи. Ошондой эле дагы бир өнөктөшүбүз Йома бургер. Йома бургер эң мыкты бургер. Йома бургерге кирсеңиздер, кайдыгер калбайсыздар. Таттуу бургерлерден дам татып кетсеңиздер болот. Ошондой эле
биздин дагы бир өнөктөштөрүбүз Aura Lux. Aura Lux массаж академиясы сиздерге бекем ден соолук каалайт. Жана дагы бир өнөктөшүбүз бул Легенда Века окуу борбору. Легенда Века окуу борбору дүйнө тилдерин үйрөнүп, дүйнөнү башкар. Мына ушул өнөктөштөргө чоң ыраазылык билдирип, биз демек жалпы оюнду ачык деп жарыялаганбыз. Эсеп монитордо 0-0. Экинчи тур, биринчи раунд. Жанзак мырза, акыркы YouTube'да оюнду көрдүңүз да, Ооба. Биринчи турду көрдүңүзбү? Же көрө элексизби? Бабыева Чолпонай, Ош шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Тарыхчы, Оштогу улуттук археологиялык музей комплексинин жетектөөчү адиси. Видео суроо жөнөткөн бул телекөрүүчүбүз. Анда эмесе барыңыздар мониторго көңүл буруңуздар. Урматтуу билермандар, сиздер азыр Сулаймантоо тарыхый археологиялык музей комплексинде турасыздар. Бул жерде кабырдын 2 түрүнүн макетин көрүп турасыздар. Сиздер көрүп турган бул ыйык таштар деп гундарга тиешелүү биздин замандын 1-4 кылымына таандык таштардын көрүнүшүн көрүп турасыздар. Булар гундар көмүү салтында колдонушкан. Буну эмне себептен колдонушкан? Таштар эмне үчүн мындайча турат? Минута кетти. Бул жерде өлүктү кайсыдыр бир убакытка чейин таза мындай сактап туруш керек болгону эмес. Жер жумшап мындай көчүп кеткенден ачылып калгандан сакташ үчүн таштарды тостура турган кылган болмош. Башынын жанына мисалы таштарды кошумча тик кушуп жаныбарлардан Адам чирип кеткенге чейин балким жанына ошол жерге көмүп койгондур ал эмне балким мисалы канча жашка чыгып өлгөн болсо ошончо сандагы таштарды коюшкан эмеспи? Эмне болушу мүмкүн дагы? Ошол эме Ошого эле таштар экен. Эменин бузулуп кетпеш үчүн эле болсо керек. Жанагы жер жумшап, жамгыр болот, жер көчүп болот, ошол таш канат турса керек. Денени коюп тегеретип ташты тизип чыкса, мисалы ошол сызыктан чыкпастан таш эме дене кармап. Мүмкүн жаныбарлар казып бирип кетпеш үчүн, ачып албаш үчүн, жеп кетпеш үчүн койгондур. Бирок жердин астына Жер астына биздин заманча түшүнүктөр астынан жердин үстүнөн коюлуш керек болот. дагы кандай мааниде эме кылыш мүмкүн? Башка Кандай маданияттарынан кара көрбөйлүбү? Диний түшүнүктөрдөнчү. Диний түшүнүктөр. Таштын эмне кереги? Ошол өлүктүн чирип жок болушунун гана убактысын камсап ошол жерде ушул өлүк жаткан, ушул болгон деп туруп теге кийим жаткан белгилүү Өзү менен кошо көмөт адам. Башка дагы эмне болушу мүмкүн? Жанагы жылкылардын аттарында кошуп көмөт эле, ошого байланыштуу эмеспи? Бешен канча жашка чыкса ошончо таш койгон. Канча жашта каза болгон? Бешинал мырза. Урматтуу алып барчу, биздин команда атынан Назгүл Таалайбек кызы жооп берет. Назгүл Таалайбек кызы. Тагын бир жолу саламатсызбы алып барчу? Акыркы убакыттарда ушундай ой келди. Бул таштар адамдын канча жашында адамдын өлгөнүнү билиш максатында койгон деп ойлойбуз. Мисалы 30 жашта каза болсо, бул жерге мисалы 30 таш тизиши мүмкүн. Же 15 ушул. Бул өлгөн адамдын жашы. Билүү максатында коюлган деп ойлойбуз. Жооп кабыл алынат. Демек сиз айтып атасыз, каза болгон адам жашы канча чыгып каза болгон болсо, ошончо таш коюлат деп айтып атасыз, Ооба. 30 болсо 30, 40 болсо 40, 70 болсо 70. Мен эми туура жообун видео версиясын коеюн. Туура жоопту угалы. Ал эми бул суроонун жообу бул ыйык таштар деп аталган. Гундар ошол мезгилде эле мыкты математик экендигин далил болгон. Адам канча чыкса ошончо чыгып көз жумса ошончо таш тизип чыгышкан. Эгерде 50 чыгып көз жумса 70. Жооп туура, эсеп 1-0. Адам канча жашка чыгып каза болсо, ошончо ташты үстүнө коюп койчу экен. Команда өзүнүн эсебин 1 упай ачты. Экинчи раунд.
Тынчтык Кубатбеков Кытай Эл Республикасында убактылуу жашайт. Кыргызстандык мекендешибиз Цзянчжоу шаарында эмгектенет экен. Тынчтык мырзанын 3-чү суроосу, 2 суроосу жалаң иероглифтер жөнүндө келген. Бүгүн 5-алыга кандай суроо бериши мүмкүн? Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романында мындай иероглифтер бар деп коеюнбу? Сизге чочтайын. Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романында мындай деп жазылган жери бар экен. Цитата келтирип атат. Кудурет ээси, демек жараткан назарга тутуп атат. Кудурет ээси 3 нерсени бөлөк-бөлөк жараткан. Адам жүзү, мисалы үчүн ар башка, адамдардын жүзү, ар адам жүзү ар башка, Адамдын ой санасы дагы ар башка, ар адам ар кандай ойлонот. 3-чү башка нерсе эмне? Кетти минута. Кыял жорого жобосом. Тагдыр болсун. Бирок бул адам жашоосу деген кирип кетпей биринчиге эле. Башка бармактардын издери болушу мүмкүн. Бармак изи. Бармак издери. Бармак изи. Башка да эме болушу мүмкүн. Жок, жашоодун стили кыял максаттарычы. Же кесиби Жок, кесиби ой санаа кетти, жашоо кетти. Абсолютно башка Тагдыры же бармак издери. Өлгөндөн кийин эмне болот ал? Каяка барат? Ошондо Ошондо эмеспи? тагдыр десек болобу аны? Жок. Алга чейинки болот турбайбы? Жүзү бияка жаралышынан Жүзү ой санасы. бармак издери деле ошол эме да, бирок ар кимдики тагдыр ар башка. Илим жагынан. Тагдыры, бармак издери, руху дагы кандай варианттар бар? Алдын ала жазылган тагдыр. Мүнөз ой болуп Вакыт бүттү. Алдын ала жазылган. 5-алы. Жомарт Толпарчы команданын атынан Жанузак Садир уулу жооп берет. Жанузак Садир уулу. 3-чү нерсе бул команда менен кеңешип, муну ар бир адамдын тагдыры ар бөлөктүү ойлодук. Өзүңүз сынган кылыш окугансыз да? Жок, толук окуп чыккан эмесмин. Бул цитата сиз окуган жерлеринде бар беле жокпу? Мен окубай калган жеринде экен. Сиз окубай калган жеринде 3-чү кудурет ээсинин жаратканы ар бир адамдын тагдыры ар башка. Команда Тынчтык Кубатбековдун суроосун бул команда тапты мынакей. Тынчтык мырза негизи өзү аябай билермандарга жан тартып аткан. YouTube'да дагы комментарий жазыптыр. Менимче ушул оюнду көрүп аябай сүйүнсө керек Тынчтык мырза. Команда оюнун улантат. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Ушул учурдан пайдаланып мен жалпы таблицаны көрсөтүп коеюн. Кышкы серияларын урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу командалар. Мына азыр Калича Сасиева кече ойноп бүттү. 6-1 эсебинен Тилекке каршы жеңилип калды. Бүгүн 5-ал мырза Премьер Лига үчүн ат салышып атат азыр. Андан кийин Бакыт Камчыбеков ойнойт. Андан кийин Билерман Жубайлар ойнойт. Жаңы жыл алдында 30 декабрь күнү жылдык оюнду тартабыз. Андан кийин атайын чыгарылышыбыз бар. Андан кийин кышкы сериялар кайра улантыла берип, ошентип отуруп 24 февралда биз финалды ойнойбуз. Асылбек Камчыбеков Кызыл Кыя шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Асылбек мырза биздин активдүү телекөрүүчүгө айланган фото суроо. 5-ал мырза эмнени көрүп турасыз? Эгерде адашпай атсам, бул карате курлары. Карате спорт түрүндөгү курлар. Ар түрдүү түстөгү курлар. Ооба, даражалары менен көрсөтүлгөн бул жерде. Урматтуу билермандар, сиздер көрүп турган түстөрдүн иреттигине көңүл буралы. Ак, сары, ток сары, оранжевый цвет деп коебуз көбүнчө. Жашыл, көк, күрөң жана кара. Суроо. Бул түстөрдүн баарын басып өтүү үчүн сиз спорттун кайсыл түрүнөн чеберчилигиңизди өркүндөтүшүңүз керек. Минута кетти.
Башка вариант. Карате менен дзюдо белән эле Башка кайсы эмеде болушу? Эмечи, кикбоксачы. Кайра өзү эле го. Каратеде унун аспаптары эң жаңы келгенде ошону эмне кылышат да. Эң новенький учениктер ошону кылышат. Андан кийин прям абстрактуу түрдө мына басуу болсо эмне болушу мүмкүн бул мындай? карате басуу болсо ал. Баягы көтөрүп чыгат го дзюдо дейм. Дзюдо бар, самбо бар. Бирок алардын онундой ортосунда кызыл жашылдарын жакшы билбейм да. Ошолорду көргөм. Карате эле болуп атат го дейм. Мен агын эле көргөм да тэквондочу. Биринчи эле вариант карате акмен карате. Мен агын эле көргөм да. Бирок каратеде мен дешем мен эмне да? Кайсының катышканын билет. Эң жогоруда карате кызыл болуш керек беле, ушундай болуш керек. Ошол эме муз аянтчасында мындай түстөр жокпу? Жок. Аларда. Тур менен жок. эң жогоруда ошол кара бел болуп эсептелет да. Ооба, уже биринчиден, экинчиден болуп карате кетет. Жок болор. Бешинал мырза. Жанузак Садир уулу дагы бир жолу аракет кылсын. Жанузак Садир уулу. Урматтуу баруучу, бизде биринчи вариант эле карманалы деп чечтик, карате-до. Карате-до скиф негизи карате. Карате курлар деп эсептейсиз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Өзүңүз спорттун кайсы түрүнө кызыгасыз? Мен көбүнчө столдук оюндарга, шахмат, теннис ошондой. Талкуу учурунда каратеден сырткары кайсылар айтылды сиздер тарабынан? Таэквондо. Таэквондо. Болду. Дзюдо, самбо. Дзюдо, самбо. Каратеге келе турган болсок, карате эрежеси боюнча эң акыркы кара курду алыш үчүн 9-данга барыш керек. Демек, курлардын эсеби 9га чейин барыш керек. Бул жерде 7 отурат. Демек, бул спорттун түрү дзюдо. Спорт түрү болчу. Дзюдонун эсептик этаптык курларынын сүрөтү турган урматтуу команда. Негизи туура вариант бар эле, бирок токтолгоңуздар карате болду. Эсеп өзгөрүлдү. 2-1. Телекөрүшөн пайдасына Асылбек Камчыбеков Сулуу шаарын куттуктайбыз. Жакшы суроо жөнөткөн. 4-чү раунд. Адилхан Каримов Бишкек шаарына силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Акын драматург Жомарт Бөкөнбаев Сталиндик репрессия учурунда өзүнүн Алтын кыз аттуу спектаклин Россиянын бир чоң сахнасына коймокчу болуп жатканда Вагов аттуу адам анын суракка чакырат НКВДдан. Суракта анын коймокчу болгон спектакли жана анын колдоосуна татыган Токтогул Сатылгановдун ырлары улутчул жана маанисиз деп четке кагылат комиссия тарабынан. Мына ошондуктан Вагов анын спектаклин токтотуп коет. Кийин Сталинге түздөн-түз кат жөнөтүүнү чечет. Кат жөнөтүү үчүн Фрунзеден атайын Ташкентке келип, Сталинге анын чыгармачылыгына негизсиз, себепсиз кысымдар болуп жаткандыгы тууралуу кат жөнөтөт. Урматтуу билермандар. Эмне үчүн Фрунзеден Ташкентке келип кат жөнөткөн? Фрунзеден жөнөтсө болбойт беле? Кетти минута. Урматтуу алпарчы, мүнөттүн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Өзүм жооп берем. Урматтуу алпарчы, бул жерде Жомарт Бөкөнбаевдин Ташкентке келип кат жөнөтүүсүнүн себеби ошол Бишкекте, то есть Фрунзеде турган ошол мындайча айтканда бийлик башындагы инсандардын колуна жетип калып ал кат Сталинге жетпей калуусунан шекшип, ошол узагыраак башка жол менен жетип баруусун мындай камсыздоо максатында өз катын Ташкенттен жөнөтүүнү туура көрөт. Ташкенттен токтоп калышы мүмкүн эмес беле? Ташкенттен токтоп калуусу мүмкүн эмес болгон себеби бардык Фрунзедеги каттар биринчи Ташкентке барып, мен эгерде адашпай эле эстеп атсам, бул маркумдардын китебинен окулган маалымат боюнча Ташкентке барып, Ташкенттен ары Казакстан, Казакстандан ары Москвага кетет болгон. Андан аркы жолго кыргыз башкаруучулары мындай көпчүлүк учурда тоскоолдук кыла алмак эмес. Жооп туура.
Эсеп 3-1. Команданын үнөмдө 1 минутта бүтүндөй бар. Кыйын кезеңде пайдаланса болот. 5-чи раунд. Бүгүн биздин студиябызда катышуу абдан жакшы. Жалал Абад шаарынан келген конокторго дагы ыраазылык билдиребиз. Команданы колдоп келишкен. 2 магистр тең студияда Семетей Амиралиев жана Сагынбек Маманов. Белес Абдисаттар уулу Бишкек шаарынын тургуну силерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. Жылдыздарга карап адамдын тагдырын биле албайбыз. Туурабы Жанузак? Туура. Же билсе болобу? Назгүл сиздин оюңуз кандай? Жылдыздарга карап жол багыттарды билсе болот деп ойлойм. Жылдыздарга деген сөздү мен тырнакчага алып окудум азыр. Жылдыздарга карап адам тагдырын биле албайбыз, бирок эмнесин биле алабыз? Кетти минута. Айтылбай атат бул. Жок, арадан канча болот го, ошонун кайсы айда кайсы мисалы максаты, алдына пландарын ошого карап коет да. Жок, жылдызда бирок бардыгы жылдызын билет. Бирок ар бир адамдын өзүнүн ичинде жашаган жылдызы, көмүр жылдызы бар да. Дагы ошонун характери жөнүндө айткандыр, жанагы муну жылдыздагылар текече бакча биле албасаң да, бирок алардын эмнесин тырмакча деп атат, же болбосо таанымал инсан болуш үчүн. Эгер кайсы таанымал инсанды көмүр туткан болсоң, сен ошого окшош аракет кыласың. Жылдыздар таанымал адамдар айтылып атса. Кайсы айда кайсы күндө турган окшош келгендер болот го. Дагы жылдыз дегенде дагы эмнени айтат? Пландарын алдыдагы же кандай эмес. Башка дагы эмнесин билсек болот, мисалы. Алардын пландарын билүүгө мүмкүн эмес. Көбүрөөк жакыны менимче ошо алдагы пландары же максаттары. Ошол жылдызга окшогусу келип аракет кылат да. Бирок тырмакчага алынып атпайбы, ал жылдыздарга деген. Беше мырза. Мадина Раева жооп берет. Биз команда менен ойлодук, бул жылдыздар деп бул жерде таанымал адамдар, мисалы ошолорду бойлоп, эгер алар боло турган болсо, адамдардын көмүр туткан жылдыздарына карап, ошолорго окшошкусу келет да, мисалы адамдарчы көмүрлерине. Алдыдагы максаттары, пландары десек болот, кыялдары, ошолорун билсек болот. Көмүрлөр аркылуубу? Же көмүрлөргө таяныппы? Ошолорго окшогусу келип. Көмүрлерине окшогусу келип. Максатын биле алабыз болуп калабы ошондо. Планы, кыялы, максаты. Мүнөздөрүн дагы билгенге болот алар менен. Каалоосу, ооба. Каалоосу, мүнөзү. Сизде ал оору жок, э? Көмүр тутуу оорусу. Жок. Жооп кабыл алынат. Аттиң деп турган ордодо кимдир бирөөлөр болгон болсо, же менде вариант бар дегендер болсо, ордодон пикир сурап көрөйүн. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, урматтуу ордо. Бизде мындай бир ой болуп атат. Адамдын жылдызына карап тагдырын биле албайбыз, бирок кайсыл айда төрөлгөнүн биле алабыз. Балким мисалы букачар болсо, апрелдин аягы, майдын башы. Ошентип ойлоп атабыз. Семетей. Урматтуу алып баруучу, менде да бир ой бар. Адам жылдыздарга карап туруп, адамдын даражасын, аскердик даражасын башкача айтканда биле алабыз. Капитан же майор ушу сыяктуу. Аскердик чин жылдыздарга карап, анын аскердик чинин биле алабыз, урматтуу билермандар. Лейтенант, майор, капитан, кичи лейтенант, ага лейтенант, генерал, адмирал, дагы бир топ чиндик аталыштар. Белес Абдисаттар уулу Кутуктаев, Бишкек шаары тургуну, жакшы суроо жөнөткөн. Эсеп телекөрүүчүлөр тарапка жазылат. 3-2 азырынча билермандар дагы да болсо алды да. 6-чы раунд. Блиц раунд. Супер блиц ойнайбыз. Команда даярбы, Бейше мырза? Кыргыз Республикасынын нормативдик актылары, мыйзамдык ченемдер тууралуу биз билерман ордого бардыгыбыз үчүн албетте мыйзам билгенибиз ашча болбойт. Кошконбуз суроолордон блицке.
кыйын суроолор эмес. Биринчи суроо. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар тууралуу мыйзамдын 19 беренеси. Мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга карата коюлуучу талаптар 3кө бөлүнөт. Же болбосо 3 негизден турат. Экинчисинен баштайын. Мамлекеттик жарандык кызмат үчүн 21 жаштан жаш болбоого тийиш. Үчүнчүсү муниципалдык кызмат үчүн 18 жаштан жаш болбоого тийиш. Сиздер биринчи негизги талапты таап бериңиздер. Кетти. Ошол мамлекеттин жараны. Эгерде 5 балалы болсо 50 жаштан жаш. Ошол мамлекеттин жараны болуш керек дейми бул жерде? Ошону мындай ылдыйдан өтө барып ошондо бул жерде ошол мамлекеттин жараны болуш керек. 21 жаштан чоң болуш керек, 18 жашка Жок, жараны болуш керек бул жерде биринчи. Жараны болгондон кийин гана мамлекеттин жараны болуш керек. Бейшен Мырза. Ким жооп берет? Өзүм аракет кылып көрөйүн, урматтуу алып баруучу. Биринчи талабы бул ошол мамлекеттин жараны болуш керек деген талап болуш мүмкүн. Тагыраагы Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек. Биринчи суроонун жообу туура. Экинчи суроо. Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамынын 16 беренеси мектептик билим берүү тутумунун негизги звеносу саналат жана 3 баскычты камтыйт. Бул жерде педагогдор да отурат. Жалпы башталгыч баскыч 1-4 класстарды камтыйт. Жалпы негизги баскыч ал 5-9 класстарды камтыйт. 3 баскычты табыңыздар. Кандайча аталат ал? Кетти. Жалпы ортодо. Мына келе орто билим берүү, жалпы орто билим берүү. Жалпы орто билим берүү. Кайсы класстарды камтыйт? 11 11 кеске багып берүү лицейлеринде. Жок, жалпы орто билим берүү мектеби. 11 деп айтылбайт, а? Жок, гимназиялар жок. Мындан кийинки баскыч. Жалпы башталгыч, жалпы негизги. Жалпы орто билим берүү, ошол башталгыч, негизги жана жалпы орто билим. Бейшен Мырза. Айзат Батырбекова берет жоопту. Биз команда менен келишип, жалпы орто билим берүүчү этап деп ойлойбуз. Баскыч. Баскыч. Канчанчы класстар? 10-11 класс. 9-10-11. 10-1 эле 9 класс орто билим берүү керек деп атпайбы? Тагыраагы орто жалпы баскыч. Жок туура. Үчүнчү акыркы суроо. Команда 1 упай алат эгер туура тапса. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын 31 беренеси. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилде иш жүргүзүүчү программалык, техникалык жабдуу жана жазма техника менен камсыз кылуу милдети кайсыл органга жүктөлөт? 20 секунда кетти. Техника менен камсыз кылуу. Техника менен Массалык маалымат каражаттарын Жок, массалык маалымат каражаттан бул жерде билим берүүдө деп атат. Демек, билим берүү министрлигинин аткаруу бөлүгүнө буйрук чыгаруу бул жерде аткаруу бөлүгүнө эле. Аткаруу бөлүгү бул жерде аткарат. Мамлекеттик тил боюнча мамлекеттик тилде мамлекеттик органдар бар го, баягы. Министрлик бар го. Бейшен Мырза. Бейшен ал. Мадина Раева жооп берип көрсүн. Мадина Раева. Алып баруучу. Мамлекеттик тил комиссиясы деген дагы орган бар. Эгер адашпасам, бул боюнча ошол мамлекеттик тил комиссиясы милдеттендирилген. Ошол органга жүктөлгөн. Ошол органга жүктөө мамлекеттик тил комиссиясына. Жооп кабыл алынат. Техника, жазма техника менен камсыз кылуу милдети. Программалык, техникалык жабдуулар. Бул милдет Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жүктөлөт. Урматтуу команда. Өкмөттүн өзү анткени чоң финансылык чыгымдар бар бул жерде. Бүт нерсени камсыздап бериш керек. А тил комиссия тилдин өнүгүшүн көзөмөлдөйт, контролдойт. Бир топ өкмөт кабыл алган программанын негизинде иштейт тил комиссиясы, урматтуу команда. Блиц раунд жыйынтыкталат жана 1 упай
телекөрүүчүлөр тарапка жазылып калат. 3-3 азырынча эсеп. 3-3. Oyun улантат 7-ci rauнд. Гүлиза Шамырзаева Бишкек шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Мындай бир табышмак бар. Бул күлүк канчалык көп чуркаса, ал ошончолук семирет. Бул күлүк тырнакчанын ичинде. Бул күлүк канчалык көп чуркаса, ал ошончолук семирет. Суроо: сиздер дал ушул күлүк Алкул Осмоновдун кайсыл котормосунда кездешерин таап бериңиздер. Кетти минут. Ал жерде мен оюмда бул шахматтан ат айтылып атса, эгерде шахмат жөнүндө айтылган жери барбы деген суроо да. Жок. Евгений Ясенинин дагы. Жок, күлүк деген имени алткан жауап берет. Жолборс кыял же ой жөнүндө эмес. Канчалык көп ойлонгон сайын алса ошончолук маалымат кайсыл котормосунда болот. Евгений Ясенинин ошол жерде орустардын ойноп отурган ошол сыяктуу бир эмеси бул күлүк канчалык закон кетип атат да. Чуркаган сайын семирип атат. Башка да эмне болушу ой жөнүндө же билим жөнүндө котормолор барбы? Канчалык көп иштеткен сайын ошончолук эме кылган Осмондо эмнелер которгон кайсыл чыгармаларды? Евгений Онегин бар, Шотор Ставелин эмеси бар, Жолборс Терсин Жагылмай Баатыр. Евгений Онегин. Бул өзү сөз эмне жөнүндө болуп атат? Ошону тапсак чыгарманы балким табабыз да. Шахмат каерде? Шахматта семирбейт, канча семирбейт. Да, логикага неме туура келбей атат. Жок, бул чыгармада атпайбы? Жеп кетип семирип чуркаган сайын. Бешенал мырза. Курманжан жооп берет, урматтуу алпарчу. Курманжан. Урматтуу алпарчу, биз кайсыл чыгарма экенин билбей атабыз, бирок шахматтагы ат деп ойлоп атабыз. Макул, мен жооп кабыл алдым. Шахматтагы ат деп айтты Курманжан. Алкуловдун котормолорунун арасында Жолборс Терсин Жаманган Баатырдан сырткары ордодон эле сурап коеюн, эгер билгендер болсо. Кайсыл чыгармадан которулганын билбедик, бирок мындай бир ой келип атат. Жанагы жип ийрий турган нерсе айланганда балким ийик ошол мисалга турулуп атат логикада. Бирок кайсы чыгарманы алганын эсимде жок. Балык жана балыкчы. Балык жана балыкчы чыгармасындагы кемпирдин ийиги тууралуу сөз кетип атат. Жип ийриген ийиги Бешенал мырза. Улам жип ийриген сайын ал чоңоет, семирет. Нурсултан мырзанын логикасы тапкысы туура эле, логика негизи. Ийик бул бирок тагыраагы балык жана балыкчы котормосундагы жомоктогу ийик. Эсеп 4-3. 4-3. Гүлиза Шамырзаева Бишкек шаарынын тургуну бул суроосу менен телекөрүүчү тарапка 1 упай алып өттү. Мына команда эми 1 упай артта калды. Бирок чамдаш керек, убакыт аябай кыска. 8-ci раундга старт беребиз. Азимбек Матраимов Москва шаарынан биздин мекендеш эмгек мигранты суроо артынан суроо жөнөтүп жаткан учуру. Урматтуу билермандар, Азимбек Матраев сиздерге төмөнкүдөй фото суроо жөнөтүптүр. Кадимки күнүмдүк турмушта биз күн сайын кезиктирген көп кабаттуу үйлөрдүн тепкичи. Урматтуу билермандар, подъезд деп өткөндө Facebook'та бир талкуу болду. Подъездин кыргызчага которолуу деп. Анан улага деп мындай бир улага деген сөз түшүнүктүүрөөк деп ушуга токтолгондой болушту. Бирок бул канчалык деңгээлде кабыл алынат коомчулук тарабынан билбейм. Бирок азырынча биз подъезд деп колдонобуз көбүрөөк. Улага деген кандай экенин билбедим. Семетей мырза, туура эле улага. Подъездердин четтерин жана дуалдарын бойлото ушундай тепкичтер бар көп кабаттуу үйлөрдө. Дээрлик бардык тепкичтер монда ар кандай түскө боелот. Семетей мырза, туурабы? Кызыл, сары, көк,
чыгып баратканда килемге окшоштурабыз да, килемдин үстүнөн чыгып баратканда же палас үстүнөн чыгып баратканда окшойт, бирок ушундай түстөргө боелот. Чындыгында муну негиздеп аткан адистер, ушундай түс менен боеп аткан адистер сулуулук үчүн боебойт. Тепкичтерди сулуулук үчүн боебойт. Башка себеп менен боешот. Урматтуу билермандар. Сулуулук үчүн, коозлук үчүн боёсо, анда эмне себептен боелот мындай түскө? Чекеден басуу эмес, жашыл жол менен кетип жардам катары эмеспи, мисалы көз айчтер же. Жок, чекелерди эгер өтөгө чегеге чыга турган болсо, дуалды тээ. Кызыл эмес. Кандай дуалда мисалы шиттер көп го дуалда. Дуал жакта кызыл менен басса ошо шиттер кетип инсандар да бар да, ошол инсандарга кандай жардам катары болсун дебей бул жерде. Башка эме болушу мүмкүн. Ошол тепкичтин чегарасы. Ошол жашыл, көбүнчөсү жашыл көк чыкканда болот да. Жок, ошол түстөрүнө маани берсек кызыл көрөк эскертүүчү же тыюу салынуучу, анан көк жашыл бул мүмкүн ушул мен баскан жакшы. Балким ошол тазалык үчүн да болсо, эгер адамдар өтө чегелеп болсо, ошол чеке тараптардан бул мындай жетиш кыйын болуп калат. Же тазалык баракта ошол чекеден өтсө тепкичтен кетсечи балким. Коопсуздуктун алдын алганбы? Тазалык үчүн эмеспи, ошол бир жактан коопсуздук эме дуал чекелерди теп албаш үчүн, темирди теп албаш үчүн тазалык дуалды кирдет. Бейшеналы мырза, убакыт аяктады. Мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланасызбы же жооп бересиздерби? Урматтуу алып баруучу, ордо жардамын алууга алабыз деп турабыз. 20 секунда убакыт кетти. Жардам бергиле. Үйгө кирип аткан адам көңүлүн ачыш мүмкүн. Көк фондо же жашыл фонд. 20 секунда аяктады. Бейшеналы мырза. Кандай версияга токтолдуңар? Жалпы варианттарды эске алып, Жанузак Садир уулу жооп берсин. Жанузак. Бул жерде урматтуу алып баруучу ар түрдүү варианттар чыгып атат. Ордодон дагы жаңыча варианттар чыкты. Ойлонуп, талдап бирөөнө токтолуңуз. Коопсуздук жагын ойлодук. Бул тепкичтердин кырларын бул көрсөтүп атат, башка түс менен өзгөчөлөнтүп. Бул ошол дуалдын четтерин же болбосо тепкичтеги кармап чыгуучу тосукту буту менен теп алып же болбосо аны сындырып алып ошондой чекти көрсөтүп турат. Түстөр боюнча кайсыга токтолосуз? Ошол түс, ошол тепкичтин аягын чегин көрсөтүп турат да. Дуалга көп жакын барбаш максатында, бул жактагы тосукка дагы көп жакын бутун уруп турган даражада жакын барбаштыкты сактап турат. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Туура жооп. Мындай түскө боёу мүдүрүлбөөгө жардам берет. Ал эми мүдүрүлүп кетүү коркунучу барлар, булар майыптыгы бар адамдар, жана ошондой эле көрүүсү начар болгон адамдар. Ошолор айталык түстөн кээде кыйналып калганда, ошо түскө карап адамдар уламдан улам, анткени карасаңыздар, тепкичтин улам жогорулган сайын жылансымал түстөрдүн эмеси өзгөрө берет да. Мүдүрүлүп кетпейли деп ошого таянып, ошого мындайча айтканда тактап, расчет алып дейбиз го, ошого ылайыктап чыгып жөнөп кетет жогорулаган сайын же ылдыйлаган сайынчы. Бул жерде ошол мүдүрүлбөө майыптыгы бар адамдар жана көрүүсү начар адамдар үчүн мына ушундай түскө боелот. Экөөбүздүн оюбуз бир жерден эле чыктыбы, Жанузак мырза? Ооба. Же талаш жери барбы? Мен туура жоопду айттым азыр. Менимче майнинг жактан бирдей эле, мен дагы коопсуздук жагын айттым, сиз дагы ошол эле вариант. Түшүнүктүү. Тактоо үчүн сөзсүз түрдө мен магистрлердин оюн сурайм. Баруучу Жанузак мырза так айтып атат. Биз дагы бул жакта байкап атабыз. Эки жооп окшош. Команданын жообу негиздүү. Ыйгарсак болот. Андыктан ыйгарыш керек. Жогоруда пикирди эске алып, маңыздык маанини эске алып, канааттандырарлык деп эсептеймин. 4-4 эсеп.
Эсеп 4. Команда талкуу учурунда мына бир майыптуу бар адам деген версиялар айтылып аткан, бирок жоопто бул бир аз алыстагандай болуп калды да мен үчүн. Ошон үчүн сурадым мен Жаныбек мырза. Оюн улантылат. 9-раунд. Актив дизайндын суроосу. Биздин өнөктөш Актив дизайн сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу команда, доорулордон өтүп барып пайгамбарыбыздын дооруна барабыз. Суроону угабыз. Пайгамбарыбыздын эң кичине кезиндеги окуялардын бири. Арабтардын ошол кездеги салты боюнча жаш бөбөктөрдүн ден соолугу чың, ысык суукка чыдамдуу болсун деп, аларды шаар сыртындагы чөл кыштактарында жашаган аялдарга убактылуу беришер эле. Ал аялдар аларга сүт эмизип, багып чоңойтуп, кайра өз энелерине тапшырышкан. Бул арабтардын салты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүт энеси Халиманын эскерүүсүндө пайгамбарыбыз дагы ошондой салтка ылайык сүт эмген. Халиманын эскерүүсүндө Алланын элчисин жаш кезинде башка балдар сыяктуу эле сүт энесине тапшырышмакчы болушат. Окуянын башын айтып атат да. Бирок ал жерге келген аялдардын эч кимиси аны алып кетүүнү каалашкан эмес. Эч ким албай койгондо, акыры айла жоктон куру кетпейин деп, дал ушул Халима ала кетет. Сиздерге суроо. Эмне үчүн бала алууга келген аялдар бул жаш бөбөктү алып кетүүдөн баш тартып коюшту? Анын келечекте пайгамбар болуусу тууралуу сөз бул жерде такыр тиешеси жок. Кетти минута. Урматтуу алып баруучу. Ким жооп берет? Мадина Раева жооп берет. Шашылган жоксуздар, жооп бериңиз. Ооба, жооп беребиз. Пайгамбарыбыздын өмүр баянында ошол убакта сүт энелерге беришкен. Сүт энелер келгенде биринчи иретте ошол мал дүйнөсү бар, оокаттуу үй бүлөлөрдүн балдарын биринчиден алып кетишкен да. Себеби бай адамдар сүт эненин акысын көбүрөөк төлөшкөн. Ал эми пайгамбарыбыз болсо башкача айтканда кедей үй бүлөдө болгон. Анын үй бүлөсү ошол убакта мындай жокчулукта жашап жаткан убактысы болот. Ошондуктан андан качышкан бардыгы. А бирок сүт энеси Халима кеңешип ошол куру кетпейли деп, ушун болсо да алайлы деп кетерде сураштырышат. Акырында бир үйдө бир бала калыптыр депчи, анан таап барышып ушул пайгамбарыбызды алып кетишет. Себеби пайгамбарыбыздын ошол кедей үй бүлөдө болгондугу. Бай үй бүлөнүн балдарын биринчи алып кетишкен. Жооп кабыл алынат. Халима эне пайгамбарыбызды ушул баланы мен алып кетейинчи деп, куру кетпейин деген ой менен алып кеткен. Жооп туура. Эсеп 5-4, команда кайрадан алдыга чыкты. 10-раунд. Экинчи тур, кышкы сериялар, Премьер-лига үчүн 5-финалга Маналиев атсалышып жатат. Эгерде азыркы суроону да команда туура таба турган болсо, 6-4 эсебинде команда жеңишке жетишет бүгүнкү оюнда. Гүлмира Туганбаева Токтогул районуна силерге каршы суроо жөнөтөт. Урматтуу команда, жазып алсаңыздар жакшыраак болот. Чабуулчуларда 39, жанына кашаанын ичине 27 деп жазыңыздар. Чабуулчуларда 39, кашаанын ичине 27. Жарым коргоочуларда 15, кашаанын ичине 13 деп жазыңыздар. Коргоочуларда 3, кашаанын ичине 2 деп жазыңыздар. Дарбазачыларда 1, кашаанын ичине дагы 1 деп жазыңыздар. Урматтуу билермандар, бул эмненин тизмеси жана кашаанын ичиндеги сандар эмнени айтып турат? Минута кетти.
шанстар эмес 39 шансы болгон, анын ичинен 27-син киргизе алган мисалы. Жарым коргоочуларды 15 шансы болгон, анын ичинен 13-ун киргизе алган мисалы. Жок, бул кайсы бир оюн эмесби? Ошондо статистика Чабуулчулар 39 гол, 27 ассистент, жарым коргоочу 15 гол, 13 ассистент, коргоочу 3 гол, 2 ассистент, 1-1. Кандай ошондо футбол болуп гол менен ассистенттерде болуп калды ошондо майниси. Дагы эмне болушу мүмкүн? Башка бирок бул жерде жабуучулар эки атаандаштардын командалары менен бирге туруп ошол оюн учурундагы оюнчулар жана запаста турган оюнчулар менен кошо бирге эсептелет. Бир жылда бир командада жалпы ойногон 39 болсо 27 запаста же кандай? Номерлер эмес, себеби чабуулчуларда 9, 11, 10 деген номерлер болот. Бул жерде ошо эмес, шансы боюнча кетпейт да майниси. 39 27би? 39 шансы болгон, бирок 27си ийгиликтүү. Анда вратарь бирден бир эмне болуп калат анда? Аны билбедим. Ошону пайдаланган. Эмне болушу мүмкүн дагы? Дарбазачылык балким Значит, эме чабуулчулардан 39 көрсөтүлгөн, 27 салган. Коргоочулардан 3 көрсөтүлгөн, ушул мага чейин 2 арасынан ийгилик. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Жанузак Садир уулу жооп берет. Жанузак Садир уулу. Урматтуу алып баруучу, бул көрүнүп турган эле футбол жөнүндө болуп атат менимче. Жакында эле алтын топтун берилүү вручение болду. Ошого байланыштуу бул чабуулчуларда 39 чабуулчу көрсөтүлгөн болсо, тарыхында, алтын топтун тарыхында алардын 27 салган, жарым коргоочулардын ичинен 15 көрсөтүлгөн, 13 алган, коргоочулардан 3 көрсөтүлгөн, 2 салган болушу мүмкүн. Дарбазачылардан болсо бирөө Лев Яшин алган. Алтын топ жөнүндө дейсизби? Ооба. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Урматтуу билермандар, урматтуу команда. Бул футбол оюнундагы алтын топтун ээлери жөнүндөгү тизмек. Кашанын ичиндегилер алар канча оюнчу бул сыйлыкты алганын маалымдап турат. Мына ошентип, урматтуу телекөрүүчүлөр, кышкы сериялардын экинчи турунда Бешнал Имамалиевдин командасы Премьер Лига расмий түрдө чыгып, 6-4 эсебинде бүгүн жеңишке жетишти. Куттуктайбыз команданы. Акыркы жеңилүүлөрдү назарга ала турган болсок, бул жакшы жеңиш, команда үчүн, клуб үчүн жакшы позитивдүү көрсөткүч. Эми команда кайсы суроонун мыкты экендигин тандаганча, биз турган билермандардан бүгүнкү оюнда кайсы билерман активдүү катышты деген суроого жооп алалы. Урматтуу алып баруучу, жагымдуу оюнга күбө болдук. Көптөн бери жеңиш боло элек болчу. Мана бүгүн кубанып отурабыз баарыбыз. Команда абдан мыкты ойноду, талкуусу мага жакты. Оюндун арасында өзгөчөлөнгөн билермандар көп болду. Мен алардын арасынан дагы тандаганым бул Жанузак мырза. Акыркы суроону дагы алып берип, команданын жеңишине өзүнүн чоң салымын кошту. Андыктан биз Жанузак мырзаны мыкты билерман деп таптык. Сагым мырза, урматтуу алып баруучу, жогоруда пикирге кошулабыз. Буюрса дагы бирөө команда издениш керек. Кээ бир суроолорду албетте эми бул жакта туруп алып табыш жеңил болушу мүмкүн. Бирок кээ бир суроо дагы тапса болмок. Команда жакшы ойноду, аракет кылды. Албетте кыйын учурда мыкты оюн көрсөткөндүгү үчүн биз дагы ушу Жанузакты мыкты билерман деп алайбыз. Ийгилик. Жанузак Садир уулу бүгүнкү оюнда өзгөчө активдүү болду деп эки магистрдин пикирин айтты. Капитан Бешнал мырзадан да пикир уксак. Бешнал мырза, бүгүнкү оюн сиз үчүн кандай болду жана сиздердин оюңуздар боюнча кайсыл суроо мыкты болду? Урматтуу алып баруучу, кээ бирки оюндун жүрүшүнө алып келип калсак, кээ бирки суроолор бир аз күтүлбөгөн мындай өңүттө кетти. Анткени чындыгында суроо башка жактан келсе, жолу да башкача мындай кызыктуу болду. Ал эми биз үчүн мыкты суроо катары жылдыздар менен адамдын эмнесин аныктайбыз аттуу суроосу бизге мыкты суроо катары таптык ошону. Жылдыздар аркылуу адамдын эмнесин аныктайбыз. Белес Абдисаттар уулу Бишкек шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берген, бирок бул суроо чындыгында аябай күчтүү суроо болду. Белес Абдисаттар
уулун биз куттуктайбыз жана Aura Lux массаж академиясынын акчалай сыйлыгы Белес Абдисаттар уулуна кыйгарабыз. Ал эми актив дизайндын 500 сомун биз Жанузак Садир уулуна беребиз. Жана ошондой эле биздин башка сыйлыктарыбыз бар. Ошол сыйлыктарды азыр тапшырып койсок, телекөрүүчүлөрдүн суроолору биздин билермандардын да симпатияларына ээ болушу мүмкүн. Турган билермандардан сиздер айтсаңыздар, кайсы телекөрүүчүнүн суроосу сиздерге жакты? Насир Нахунов. Урматтуу алып баруучу, бүгүнкү суроолор негизинен жакшы суроолор болду десем жаманбайм. Бирок бир телекөрүүчүнү айта турган болсок, адашпасам 3 оюндан бери бир эжеге музейде иштеген ошол видео суроо, бул ордобузга видео суроону кошулганы бул жакшы жылы иш болот деп эсептейм. Бабуева Чолпонай, музей кызматкери. Бул доорундагы мүрзө жөнүндөгү суроосу бүгүнкү биздин клубдун симпатиясына ээ болуптур. Бул телекөрүүчүгө да биз азыр сыйлыкты беребиз. Aura Lux массаж академиясынын сертификаттары командага бирөөсүн тапшырабыз. Телекөрүүчүгө бир сертификат тапшырабыз. Йома бургерден 6 адамга акысыз тамактануу. Пешенал мырза, Жанузак мырзага 500 сом. Торт командага Барболдон кабыл алып коюңуз. Жана шириндиктер студияга. Барбол адал, таттуу, дайыма жаңы гана. Сиздерге жакын маанай каалап, ушундай шириндиктер менен сиздерди кубантат. Жана ошондой эле дагы бир өнөктөшүбүздүн сыйлыгы калыптыр. Легенда века окуу борбору. Легенда века окуу борборуна кимди көрсөтөлү бул жерден? Урматтуу алып баруучу, Легенда века окуу борбору бул каалаганса тил курстарын, ошол эле катарда биз жакшы программаны иш алып баратабыз. Буга сиз дагы күбө болдуңуз. Буюрса дагы эл журтка жакшы программа сунуштайбыз. Анын катарында бүгүн эле мыкты билерман айым деп биз бул жерде Майдина деген биздин карындаш сол турат. Ошого 50% жеңилдик менен биз ушу официалдуу сертификат тапшырабыз. Кайсы убакта барса биз кабыл алабыз. Ийгилик каалайбыз. Легенда века окуу борбору Мадина аттуу биздин клуб мүчөсүнө 50% жеңилдетилген сертификат берилет экен. Легенда века окуу борбору бул көп тармактуу окуу борбор. Дүйнө тилдерин билсең, дүйнөнү кыдырасың деген мына ушундай чакырык менен бул окуу борбору өз жумушун баштаган. Демек, биз баардык телекөрүүчү ийгилик каалайбыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кийинки жума биз бул жерден Бакыт Камчыбековдун командасын күтөбүз. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум.